Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн буюрса туугандар Абакандан келген тайлар тартабыз, кулундар. Азыр маалыматын алабыз, кулундарды мүмкүн болушунча узат көрсөтөйлү. Айдап кой. Бир көргөнгө аракет кылга туугандар. Даректердин бардык маалыматтарды беребиз. Тайлардын, кулундардын жанына келип көрүп. Бияка айдагын эми бирден мындай чуалсын. Бирден тайлар бир көрөйлү. 5 качкалары бар экен туугандар. Азыр айларын сурайбыз, канча айдан канча айга чейинки кулундар. Айда кой катыраак. Жануар кулундардын чоңдуктарын карагыла туугандар. Бекболотке канча баш кулун келди? Общий 40 баш кулун келди. Бекболотке общий канча баш кулун келди? Ассаламу алейкум. Биринчиден 20 баш кулун келди. Россия, город Абакандан. Абакан, республика Хакасия окулат да? Хакасия. Азыр берде канча айдан канча айга чейинки кулундар? Алды 5,5 ай, 6 ай, арказы 3 айлыктар да бар. 3 айлыктан 6 айга чейин. 6 айга чейин. Кичине айдап койчу. Айдай бер, көрөбүз. Жанар. Буларды түшкөнүнө ушу кече түнү түштү, бүгүн азыр канча бир 12 саат болду, түнкүзү түштү. Түнү түштү. 10 саат, 12 саат болду түшкөнүнө. Бу тайлар эми кандай деген жерлерден чыкты, кандай кылып алдыңар? Эми ошолор боюнча да маалымат бериң, эми бизге кандай болот? Булар жакшы негизи. Бизде деле мындай өзү жакшы чоңоюшат булар. Негизи Абакандын Шушинский деген жерден келген. Шушинский Знаменка деген жер бар. Бул жерден биз тандап аразынан. Эми ар бир үйүргө барып, көрүп. Милет бар бул жерде да. Бар эле бир жерден алып келип бейсиң терип аласың. Тандалган кулундар экен да. Тандалган кулундар. Энелери чоң, атасы чоң. Аны өзүбүзгө караштырып, мындай кырсаңа кайсылар жакшы. Ылайыктуу, азыр бизге эми улакка көп спрос эми ошого карап багышат да. Жакшы энчиге дешип. Ооба. Энчиге. Азыр мына могу кетип аткан тору мыналар 3 айлык. 3 айлыктар, а? 3 айлыктар. 5 кашка, тору. 5 кашка, тору 3 ай, 3,5 айга келет. Мо бурулчу, бурула маябай чоң экен, да? Булар уже 4 ай. Мо 5 кашка булар да ошондой 4 айлык болуп калат. Уже чоңдор 5-6 айга эм кетип атат да булардан. Айдап кой дагы бир. Жануарлар. Мына туугандар көрсөңөр болот. Туугандар Даректи айтып койдук, азыр кулундар турган жер. Дарек Бишкек шаары. Степной деген айыл болуп калат бул жер. Аэропортту көздөй кетип атканда, баягы көпүрөдөн оңго кирген жак. Тайлар 3 айдан 6 айга чейинки тайлар бар экен туугандар, кулундар. Карагыла, аябай чоңдору бар экен. Азыркы кыргыз жылкынын 1,5 жаштагы деген тайлар менен тең кулундар жүрөт. Аябай чоң бакубаттар бар экен туугандар. Ар кандай. Мисал алсак, могу бурулдарды карагыла туугандар. Сооруларын да көрсөңөр болот туугандар. Арка жактарынан көрсөтөйүн. Туугандар, азыр бааларына келсек, бир сурайлы. Бекболотке, бунун баалары кандай болот? Булардын баалары келет. Алармандар келсе, тандап, өздөрү сындап, кайсынысы өзүнө ылайыктуу келсе, ошого карап баасын сүйлөшөбүз, ооба. Баасы деле өтө бийик эмес. Жеңил кылып беребиз, иншалла, Кудай кааласа. Демек, кулундардын астына келип тандайсың, үстүндө сүйлөшөсүңөр, э? Ооба. Ошондо кандай тайлардын үстүндө сүйлөшөт экенбиз да бааларын, э? Баалары
Баалары келет, сүйлөшөбүз, жакканын тандайт, ошого карап баа кылабыз. Бизде мындай колмо-кол болгон эмес, бул прямой келди. Биринчи силер алуу эле өзүңөр алып, өзүбүз алып келип эле мына ушул жерге түшүрдүк. Ошо келип тамдаганына жараша бааларын айтабыз. Болду, эми ар бир тайга кыскасы жараша экен да баалар, келип астына чүп. Кулунду караңыз туугандар. Кулундар 3 айлык экен бул. Тору, карагер. Туугандар, даректи айттык. Кулундарды дагы жанына келип көрсөңөр болот. Келгенде эми 12 саат болуптур. Дагы бир аз чарчанып турат дейт кулундар. Жаныбарлар. Дарегин бардык болушунча маалыматтарды бердик туугандар. Шаарда жакын туугандар келип сүйлөшүп көрсөңөр болот туугандар. Анан буюрса алыс жактагылар телефон аркылуу жактырсаңар телефон аркылуу деле сүйлөшүп Кыргызстандын Жет областка жеткизип сүйлөшүү жолдору болот. Кара түстө бар экен, жерде тору туугандар. Ар бир адам табитине жараша экен, балбандары бар экен, сууга келген ичкеректери да бар экен. Бул породалары кандай бул? Булар старотипный орловскийлер бар арасында. Орловскийлер бар. Старотипный орловскийлер. Булардын эми энелеринин бойлору кандай, ушулар боюнча көп сурайт да, эми чоң жылкынын баласы. Эми жанагыда бул жерде абаканды баардыгы эле билет. Абаканда жалаң эле чоң бейлери, аябай абакан жылкысы жакшы бааланат негизи. Мына бизде тоо ташка да жакшы базышы. Орловский, көбүнчө эле Орловский да аралашкан. Жакшы. Түшүнүктүү болду. Мына туугандар уктуңар, маалыматтарды мүмкүн болушунча жакшы кылып алганга аракет кылдык. Мына кулундар чарчап турат, турган жеринен уктап атат. Адреске айтып, номерлер жазып калтырабыз. Номерлерди байланышка чыгып, даректи суразаңар, ушул жерге келип туугандар жакшы тосуп алып, тайларды көрсөтүп, сүйлөшүп, мүмкүн болушунча ошо жакта жүргөн энелердин видеолорунан бери көрсөтүп, ошол аркылуу сүйлөшүп тактайсыңар туугандар. Номерлерди алдына описанияга жазып калтырабыз, ошол жактан чалып байланышка чыксаңар болот туугандар.